Айлыбызга деп 5500дөн көмүр алып келишти. Элибизге аябай жакшы жардам. Ушул топ базаны бизге Кыргыз көмүрү менен биргеликте ачканбыз Манас айылына. Жердин шарты жакшы болбой калганына байланыштуу бүгүнкү күнү Дача суу айылынан бөлүп берди участокты. Жакшы болду. Шаарга дагы аябай растрата болмокпуз. Могу жерде азыр Кыргыз көмүр ишканасынын кызматкерлери айлыбызга деп 5500дөн көмүр алып келишти. Элибизге аябай жакшы жардам. Баягы элдин баарында эле баягы акча жок болгондугуна байланыштуу мына жеңилдик. Элибизге жеңилдик бул дагы. Арзан 5500дөн Кыргыз көмүрдүн кызматкерлери жумушчулар алып келип азыр төгүп бүт баарын даярдап атышат. Өздөрүнүн автобеси бар экен. Монда чоң транспорт менен салып берет экен. Мына айлыбызга бир топ эле жардам болуп атат. Ала тургандар келип алыңыздар ушул жерден. Ушул топ базаны бизге Кыргыз көмүрү менен биргеликте ачканбыз Манас айылына. Манас айылынын айыл өкмөтү жер бөлүп берди. Ошо жердин шарты жакшы болбой калганына байланыштуу бүгүнкү күнү Дача суу айылынан бөлүп берди участокты. Бул жерге автобесибизди көмүрлөр төгүп алдык. Бул жерде деген көмүрдүн баасы аябай өйдө экен. Элдер ыраазы болуп, ыраазычылыгын билдирип атат. Кудай буйруса озупу жазга чейин элге кызмат кылабыз. Ушул Дача суунун тургуну болом. Ушу Кыргыз көмүргө рахмат. Ушинтип мунун 5500дүк көмүрдү кара кечеден алып келишип ушул жака сатып аткандарына жакшы болду. Шаарга дагы аябай растрата болмокпуз. Биринчиден барганыбыз, кайра келгенибиз, жүктөп келгенибиз. Ушул Кыргыз көмүргө чоң рахмат. Ушинтип көмүрдү алып келип элдин камын ойлогонго.